Салам, Супер ТВ'нын көрүүчүлөрү. Эфирде Шоу Ньюс. Шоу бизнес айдыңында эмне кеп? Биргеликте кабардар бололу. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Самара Каримованын министрликти соттоо утуп алганы боюнча даттанды. Тагыраагы Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечимине карата апелляциялык арыз менен кайрылды. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Самара Каримова жумуштан бошотулгандан 2 жылдан кийин кызмат ордун калыбына келтирүү жөнүндө доо арыз жазган. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 414-беренесине ылайык кызматкер жумуштан бошотуу жөнүндө буйрук менен таанышкан күндөн тартып 2 айдын ичинде гана жеке эмгек талаш-тартыштарын кароо үчүн ыйгарым укуктуу органдарга кайрылууга укуктуу. Башкача айтканда, Самара Каримова сотко кайрылуу мөөнөтүн өткөрүп жиберген деп жазылат маалыматта. Ал эми Самара Каримова социалдык тармактагы баракчасына жумушка толугу менен киришкенин, аталган окуу жайдын мурунку директору тийиштүү документтердин баарын өткөрүп бергендигин айтып, түшүнбөстүктөргө чекит коюлду деп жазган. Чырга айланган окуя мындан ары кандай өөрчүй турганын убакыт көрсөтөт. Бүгүн Ырыс Жоомартова режиссерлук кылган Чоң атамдын жооруктары тасмасына тартылып, бирок аягына чыкканга чейин көзү өткөн 3 адамга Куран окутулду. Ага аталган фильмде роль жараткан актер-актрисалар жана маркумдун жакындары катышты. Эске салсак, буга чейин Ырыс Жоомартова аталган тасма тууралуу бул кинобуз Марат Жантелиев тартылган акыркы фильм болуп калгандыктан тасманы анын жаркын элесине арнадык. Тилекке каршы үн коштогонго жетишкен жок. Ошондой эле пандемиядан улам кинобузга тартылган дагы 2 адам кайтыш болуп кетти. Буга байланыштуу фильмдин бет ачарын өткөрбөй эле коюуну туура көрдүк деген эле. 19-январда ырчы Нурлан Насип жаңы ачкан тойканасынын ачылышын өткөрөт. Ага Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын жакындары, чыгармачылыктагы достору, сахналаштары чакырылган. Тойкананын ачылышын Супер ТВ телеканалы түз эфирде чагылдырат, андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Казакстандагы Музар тоонун ырчысы Мейрамбек Беспаев коронавирус илдетине чалдыгып ооруканага түштү. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Маалым болгондой, 17-январда ырчынын абалы начарлап, тез жардам кызматын чакырган. Дарыгерлер ага алгач пневмония диагнозун коюп, кийин коронавирус экендигин айтышкан. Ырчыга бекемден солук каалап, тезирээк айыгып кетишине тилектешпиз. Сиздер күн ичиндеги Шоу Ньюс менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.